Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Буга чейин мен жаздым, айттым, дедим, сүрөттөрдү дагы көрсөттүм, жүктөдүм. Алыстан атын ук, жанына келсең бир киши дегендей. Элмирбек Иманалиев байкебиздин атын мен көп угуп жүргөм. Жакшы көрүп сыртынан ырларына жүрөгүм сүйүп жүргөм. Анан бүгүн ушул атайын буйруган экен ушул күн Элмирбек Иманалиев байкенин өзүнүн жумушуна келип, ушул жерде жакшынакай окуучулар менен отурат менин жанымда. Анда эмесе түз эфир башталды, кеттик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Мен сизге кайрылуумдун себеби ушул Кыргызстандагы социалдык тармакты жарып, ошонун арасында элди ыйлаткан чоңдорго кайрылуу деген атайын бир ырыңыз жүрөт. Ошол ырды уккандар аябай аягына чейин угушуп, көрүп, анан бири-бирине бөлүшүп, уккул аягын ыйлатты деп сизге дагы деле тамшанып, сиздин сөзүңүздү, ырыңызды колдоп, коштоп атышат. Анан ошон үчүн деген ошол сизге келип, сиз менен жолугуп сүйлөшүп, ошол ыр жөнүндө сурайын дегем. Биринчи суроо, ушул ыр чоңдорго кайрылуу деген ырыңыз буга төкмө акындар деген карап туруп эле төгөт эмеспи? Окуяны, адамды. Анан ушул акыркы күндөркү окуяларды карап туруп төктүңүзбү? Бул кайрылуу негизи мындай коомдо ушул сыяктуу кайрылуу бул биринчи эмес. Мен бир нече кайрылуулар болгон буга чейин. Башкача айтканда 2003 жылдан бери эле кайрылуулар келатат. Бирок соңгусун сөз кылалы, ушул бул кечинде саат 9-дар чамасында жүктөлдү социалдык тармактарда. Бирок ушундай тыным болгон жок. Өзүм дагы көрүп коюп аттым. Көрүүлөр тез болуп атты, комментарийлер жай баштады. Андан дагы бүгүн эрте менен турсам радиодон чалышты. Ушул кайрылуунун тегерегинде. Анан бул жерде эки жагдайды эске салып атасыз. Баягы буга чейин бул нерсе бар беле же дароо эле болуп кеттиби деп. Бул кайрылуунун чыгып кетишине эки жагдайды айтайын. Бирөөсү баягы төкмө акындыкты сурап атсаңыз керек. Албетте мен кичине муну даярдап алдым. Кичине баягы башы кандай, ортосу кандай, аягы кандай деп биз төкмө акындар айрым учурда кайрылуу жасаганда же бир ушундай бул өзүнчө бир чыгармага да айланып калып калат экен да. Анан ошондой болду, даярдалды. Бирок бул ошол бир сааттын ар жак бери жагында болгон нерсе. Ал эми бул кайрылуунун экинчи жагдайды деп атпайбы? Экинчи жагдайы буга 30 жыл болайын деп калды да. Бар беле деген нерсе деген. 30 жыл толгон нерсе. 30 жыл толгон деп бекер айткан жокмун. Дагы деле ошол канча комузга салып алып кайрылуумда канчалык деңгээлде айттым. Азыр эрте менен ошо айтып атпаймынбы, радиолордон чалышып, баягы запись кылышып, телефондон сүйлөтүп алышты, интервью. Ошондо да буулугуп турдум, кайра дагы бир калып калган жерлери бардай болуп. 30 жыл бою биз эгемендик алгандан тартып не бир ойлоп көрсөм, мындай бир киного тартса айтылып бүтпөгөн, жазсаң жазылып бүтпөгөн бир узак оюш кыйыш турмушту сүрөттөгөн бир романды жашап өттү кыргыз эли. Анын ичинде жүрөк түшүрчү, үрөй учурчу күндөр да болду. Анын ичинде болуп көрбөгөндөй ойго түшкө кирбеген иштер болду. Анын ичинде тапканыбыз да болду, жоготконубуз да болду. Бирок менин бир өкүнгөнүм, жоготкон нерсебиз көп болуп кетти. Биринчиден, кыргыз өзүбүздүн кыргыздык тарыхыбыздан баштап, кыргыздык нак нукура касиетибизден эгемендик алганыбыз менен
Biz egemenlik aldık dedik. Бирок мына руханий жактан улам мындай бир кул болуп, маңкурт болгонго кетип бараткандай болду. Эгемендик алганда биз ойлогонбуз, бизге ушул баягы кайсы бир элдин шовинисттик саясаты же болбосо өздөрүнүн тоталитардык бир режими жолтоо болуп атат. Биз ушудан кутулсак, мындайча айтканда бир кездеги КДКчылар деп айтылып жүргөн чоң тамга менен ошол агаларыбыз, ошол эжелерибиздин көксөөсү биз боштондук алсак, эркиндикке чыксак, биздин тилибиз кайтат, биз жоготкон руханий дөөлөттөрүбүздү кайтарып алабыз. Биз канчалык саясий эркиндигибизди алабыз. Кыргыз калкы бир жакшылыкка бат эле жетебиз деген кыялдары тилекке каршы 91-жылы биз эгемен болгон болсок кокус, мисалы да 90-91. Ошондон жыл өткөн сайын, ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын биз жоготуп жүрүп отурдук. Эркиндикти руханий алдык дегенибиз менен кайра тескерисинче баягы ээн үйдү шайтан бийлейт дегендей биздин көкүрөгүбүздөгү коммунисттик идеология жок болуп, быт-чыт болгон кезде анын ордун башка нерселер ээлей баштады. Тилекке каршы оң жагы эмес, биз батыштанбы, чыгыштанбы, кайсы жагынан болбосун биз мындай бир терс жактарын көбүрөөк үйрөнүп кеттик. Алдым жуттумдукка үйрөндүк. Бардык нерсе сатылат дегенге түшүнүккө келдик. Бүттүгүн сатып алса болот дегенге жеттик. Баарын сатып алса болот, бардыгын пул чечет. Мындайча айтканда пулдун кулуна айланып баштадык. Мына ошонун эсебинен дүңгүрөтүп ат эле болбосо жоготуп алдык көп нерсе. Жоготтук. Каада салтыбыздан канча жоголду. Нарк населибизден, ыйман адебибизден канча нерселерди жоготтук. Булар бизге ошо кинолор аркылуу келди, кээ бирөөлөр өздөрү барып ташып алып келди. Башкача айтканда бул мисалы башка бир физикалык адамдын денесине жуккан жугуштуу оорулар анын бир вакцинациясы табылышы мүмкүн экен. Ал эми биздин адебибизге, абийирибизге, ыйманыбызга, жана башкабызга атайын үйрөнүп келип туруп, үйрөтүп жуктурган нерседен бөлүнүш кыйын экен. Аң сезимге сиңип калган нерсе? Сиңип калат экен. Мына ошол сиңип калган нерседен биздин улам четке мынакей биздин жетекчилер тигил жака учуп кетиптир, тигил жакты кыдырып жүрүптүр, баланча жерде жүрүптүр деген жаңылыктарды алгач укканда сүйүнүп жүрдүк. Ой, биздин жетекчилер да самолетко түшүп алып дүйнөнү кыдырып турбайбы. Ошо сүйүнүп жүргөнүбүз менен ошолор жыргаткан жок да. Алар эмне кылды? Биринчиден карыз сурады, карызга батырды өлкөнү. Экинчиден жанагындай жугуштуу аракеттерди үйрөнүп, кайра үйрөттү. Бизде болбосо ар кандай коомдо жашап көрдүк. Биз эгемендик алдык, биз тандаган нерсебиз демократия болуш керек деп муну көрдүк. Бирок демократиянын бардык шарттарын, анын пайдалуу жактарын алдыкпы, зыяндуу жактарын алдыкпы, бүгүнкү күн көргөзүп атат. Биз зыяндуулугун көбүрөөк алыптырбыз. Ошол либералдуу болобуз дедик, либералдуу коом муну көрдүк. Укуктук коом түзөбүз дедик. Укук дегенде кайра укуктук коом бул бизге чексиз башкача айтканда жегичтердин, коррупционерлердин оозун араандай ачып бергенге шарт түзүп берди. Анан ошону менен ушундай. Мен таң калганым, мына кайрылуумда да айтып кеттим. Ушул бир эгемендик доордоп атабыз го, мынакей ооз толтуруп айтканга жакшы экен 30 жыл деп. 30 жылдын ичинде жогорку кеңеш парламентибизди алып көрөлү. Бир Дооронбек Садырбаев деген асыл адамдан башкасы чынын айтканда бүттүгү чириген байлар, капиталисттер, болбосо мамлекеттик чиновниктер, уурулар мына ошолор кызматка келип алып, уурулук жол менен, карактоо жолу менен, жана башка бекитип алуу жолу менен, эми булардын түрү көп экен азыр санай берсем. Ошонун бардыгы менен ошонун мүмкүнчүлүктөрдү ошондой жагынан ачылып, арааны ачылып, үйрөнүп, үйрөтүп, анан кийин байыгандар гана түзүп келатат. Же жалганбы? Мен мисалы үчүн жарды депутат көрө элекмин. Жардыны мындай коебуз. Мындай жашоосу ортону да көрө элек. Бүттүгү чириген байлар. Же жалганбы? Эгер чириген бай болбосо, мына азыркы кийинки партиялык система менен шайлоого келебиз деди. Партияга ал тиги
ошондой акчалуулар чөнтөктүлөө кирет. Эмне болсо да иши жолун таап, эмнесин саткан билбейм, иши кылса сатып байыгандар. Ошонун ичине авири да кирет, арнамысы да кирет. Анан кашайып мейли өзүнүн жеке авир арнамысын мага десе кайсы базарга алып чыкса сата берсин, Африканын базарына алып барабы, батыштыкын алып барабы, чыгыштыкын алып барабы, сатсын айланайын, сата берсин. Бирок булар биздин жалпы ата журттук байлыктарды сата баштабадыбы? Жерди саттыкпы, жалганбы? Саттык. Көмүскө да саттык, көрсөтүп да саттык. Жер астындагы кенди саттыкпы жердин алдында? Көрсөтүп да саттык, көмүскө да саттык, бөлүшүп да сатты, көрүшүп да сатты, өлүшүп да сатты. Өлүшүп да сатты. Мынакей ошондой кылып туруп сатты. Ушуга чейин кол жеткенде, анан биз кантип эмне жарандар мындай бир жөнөкөй эле, мен акын болбой эле жөн башка да бир кесиптеги же жөн эле тынч унчукпай уйбалып жүргөн киши болсом дагы үн чыга турган болуп атат да. Ооба. Анан демек менин кайрылуума көп жыл болду дегеним мына ушундай. 2003-жылдан бери кайрылып ушул кайрылып келатабыз, жетекчилерге деп атасыз да. Жооп болдубу? Жооп мындай болду. Алгачкы 2003-жылдарда айтайын, бул бир эки жагдайды айтам бул жерде да. Ал кездеги айтыштарда айттык. Айтышта эле кадимкидей ушундай эл менен филармониянын залында. Ошондо да элдин ичинде ушунчалык бир нааразычылык бийликке күчөп кеткен жыл экен. Кол чапкандан сырткары жер тепкилешкенин билем да мен. Тарс филармонияда. Мына ушундай болгон. Финалдык айтышта айтышып атканымда. Ушундай бир ачык сында тайманбай. Өзүңөн өзү бизде бир ушу жүрөгүбүздө ушундай нерсе бар. Кудай дилге салат, ошол кезде биз айтабыз бар. Аны айтпай койгон мүмкүн да эмес, өзүнөн өзү кетет. Мына ошондой учурлар болду. Мына жооп жөнүндө сөз кылсак. Ал кезде бизди мындай итүрүп атабы, адам сүйлөп атабы, жакын ырдап атабы, баары бир долбоор болду. Колунан эмне келет деген. Анан ошолордун бири катары калдык. Элден жооп болду, бийликтен жооп болгон жок. Алар ошол бир кой ушинтип атышат, уят дешкенин көргөн жокмун. Аяк эмне болуп бүттү? 2005-жыл мартта бүттү. Ошентип бүттү. Окуя кайра кайталанды. Экинчи нерсени айтайын. Экинчи нерседен ушул дайыма мындай бир чоочулап да калат экенсиң. Качан акындардын сынына учурагандайын оң элек да өзү негизи көп бийликтерди көрдүк. 2003-жыл ушундай болду, 2005. 2007-жылы баягы мыйзамдык конституциялык реформаны гана көтөрүп, эч кимди кетсин койсуну жок митинг болуп. Ушул Ак үйдүн жанында. Ошондо ба светтерин өчүрүп алып катышкан. Ошондой болуп элге чыгып койбой. Мына ушундай мезгил болуп аттуу, окуя кайталанды, кетти дагы ошондой. Ал кезинде кичине өзгөрүү болду. Бийлик акындардын сөзүнө реакция бере баштаганбы же кичине элдин баягы ушундай бир нааразычылык жыйындарына жооп катары анти-митинг деген белекетти табышкан. Эсиңиздерде болсо керек, кимдер уюштуруп күндөр жасаган. Ошол эле учурда мындай бир жанагындай булардын өздөрүнө жакын жаргон экен, бу дагы жанагы шестеркалары ушундай бир тейлөө, орусча айтканда услуга көргөзөт экен кожоюндарга. Бирөөлөргө шантаж уюштуруп берет экен, айрым мындай бир акыйкат жазып иликтеп койгон журналисттерге же айтып койгон кишилерге же акындарга. Ошондойлорунан кургалган жокмун. Ошондойлорунан кургалган жокмун. Ал керек болсо өзүмүн түздөн түз жашоомо бир мындай соккусун урган нерселерге чейин барышкан. Муну баягы жогору жагы эмес, бир жагында кошуматчылар. Мына Кыргыздагы эң жаман нерсе дагы бир биздин бир кийинки Кыргыздагы деп туура эмес айттым, Кыргызда жок болчу бул ушу кийинки мына балекет кыргыз аралашмалары жөнүндө. Ошолордун бир ушундай нерсеси бар, көшөкөрлөнүп, кошоматтанып өлүп калат да. Жөндөн жөн эле айыппаса дебесе деле, сиз үчүн мунуну жасап койдум деген кошоматчылар болот экен бийлик тарапта айрыкча. Ошол сыяктууларга илиндик. Мына жооп ошо болду.
çoğutup, biröler arkalı ayttırıp, biri argınday şantaj eman aynanayın kişi mınday bir nemesine görбөйт. Бирок чындыгына жетти. Айрымдардын көзү деле өтүп кетти ошондойлорду уюштургандар. Ал эми адан кийин мынакей канча улам бир нерсени айтабыз, үмүт этебиз, дейбиз. Бирок мени бир өкүндүргөн нерсеси болуптур. Биз жаңы президент шайлайбыз. Тегерегиндегилер баягылар эле калат да. Мына күйүт ушул. Ошону өздөрү сезбей калат экен, мен таң калыштуу. Же алардын тили ушунчалык балга тетиги кеч киргенден таң аткан чейин түнү менен мындай балга чыланып чыгабы билбейм. Ошолордун тили буларды ушундай бир магдыратат экен. Азыр мойнуна алып айтып атышпайбы? Жаңылып калды гана минтей пендечилик экен, ишенчектигибизден алдырдык дегендер болот. Ошондой болуп туруп эле ушундай ишенчек болуп калышат экен, билбейм. Кайра эле мурда бизди элди сызга отургузган бийликтин өкүлдөрүн кайра өздөрүнө кадыр кылып алып алган эл 5 кондоп айланайын санап берет. Аттарынан жөндөрүнө ата тегине чейин. Кыргыз билип бүттү. Кыргызда ошон үчүн биздин азыр калкыбызда ишеним бөксөргөндөн бөксөрүп баратканына күбө болуп атабыз. Бийлик дегенде кулагына аферист деген эле бир сөз жаңыргандай болуп калат. Мисалы меникини ошентип билбейм. Бийлик дегенде мындай бир иренжүү, бийликтин өкүлү деген сөз бул бир чөөлөрдүн өкүлү дегендей түшүнүккө. Жийиркенч пайда болду. Ишенимден кетти. Ал эми мынакей сот реформасын кылып булар эркин болот. Муну өздөрүнүн эч кандай кысымчылык болбой ушундай болот. Биз ушундай сотту түзөбүз, ушундай күч органдарын түзөбүз деген сайын кечирип коюшсун. Ошенткен сайын кайра тескерисинче соттор тактекеге айланып. Ким ойнотсо ошого тим эле ушундай ойноп берет. Бүгүн батышты карап турган сот эртең чыгышты карайт. Түштүктү карап турган болсо түндүктү карайт. Мындай бир аябай бир оюнчуктар болчу илгери. Мен бала кезимде ойноп калдым. Айланып мынтип кете берген, бияка немете берген, жыгылбаган бир ушундуктай оюнчук. Юла деген оюнчуктар. Ошон атын деле унутуп калдым. Азыр антпай дагы азыр сот оюнчуктары деп койсо да болчу деп калдым. Эмнеге эгер андай сот бийлигин оюнчу кыла турган болсо андай нерселер менен элди алдаш керек. Бир. Экинчиден элде дайыма мындай бир жаңы нерседе үмүт боло берет экен. Мына менин кайрылуум боюнча кайра келсе, мага радиодон экинчи Марал радиосунан чалып журналист сурап атат. Теги сиз үмүтсүздүк менен болгонсуп калыптыр кайрылууңуз. Ошондой бүтүп. Ушундайбы же мындай бир жакшы нерсеби деп. Үмүтсүздүк менен болуп калгандай туюлушу мүмкүн, бирок ал жерде чынында жалаң мындай негатив айтылды. По факту. Бирок ал чындыгында мындай чындыгы бардыр да, ошон үчүн ушунча эл угуп аткандыр, сөз кылып аткандыр. Келип мындайда биз азыр чечүүчү бир учурларда турабыз. 2019-тун жайы келип калды. 2020 шайлоо бар. Парламенттик шайлоо бар. Мынакей бул дагы бир жолу элдин колунда бир мүмкүнчүлүк болот да. Мүмкүнчүлүк болот. Ушундай кезде ойлонушсун. Курулай үмүткө ишенбесин. Кээде ушу биздин калкыбызда Кыргызга тийиштүү бир мүмкүн кемчиликтер, мүмкүн артыкчылыктар, бир байолук сапатыбыз бар. Ушундай эле бир же булардын бир ушундай гипноздуу күчтүү шайлоо убагында эле мындай бир баш айлантма оюндар элди ишендире баштайт. Демейде ушундай бир көрүп койбогон, билип койбогон кандидаттар андай кезде тим эле жүгүрүп, бүгүлүп бир ушунча элдин оозун карап кичипейил, ушунчалык берешен, март өздөрүнүкүн берип аткан тим эле таркатышат айрымдары. Баягы добушту сатып алабыз дегендер. Алардын баары ошол менимче коррупциялык жолдор менен же болбосо такыр мына мен тазамын дегендери дагы бул доор ушундай болду. Эч кур дегенде салыктан качкандар. Же болбосо ушундай бир көмүскө экономиканын урдагандар. Көзүрлөрү. Мына ошондойлор анан кийин элге акча таратам, минтип коем, антип коем.
Эми Кудай бетин салба, айрым учурларда ошондой bir шайлоого бараткан партиялардын өкүлдөрүнөн, ошолордун катардагыларынан эл деле биз деле угуп калып жүрдүк. Азыр добуш мынчага чыгып кетти, мынчадан турат деген сөздөр кадимкидей. Мына ошондой нерседе эми калкыбыз, элибиз бир жаңылбаса, өзүбүздүн укуктарды биле алсак, биздин карапайым халык мисалы айрыкча элет жериндегилердин бирден бир чоң өз укугун пайдаланган учурлар албетте ошо шайлоолор экен. Ошондой кезде бир жакшынакай уюшкандык менен бир тилектүү, мындайча айтканда, бир багыттуу, бир ак тилектүү ошондой максат менен көрүнгөнгө колжоолук болуп кетпей, пайдаланылып кетпей, бир билсе деген нерсе да. Мына кайрылуубузда деле ошол биз акындар не демек элек? Ой, көргүлө, көрүп атасыңар. Эми алдана көрбөгүлө деген маселени коебуз да. Анан эми туура бизде азыр мына ишеним дефицити орун алды аябай коомдо. Эч кимге билбейм эми. Эң үлгү боло турган кишилер үлгү боло албай аткандан кийин биз үлгүбүз деп өздөрүн айтып аткандар, жанагы биз элитабыз, интеллигенциябыз, шумдуктарбыз деп атпайбы? Ошолор өздөрү мындай бир үлгү боло албагандан кийин анда кандай нерсени тарбиялайбыз? Мына мен да ойлончумун, ушул ойго кошулуп, бүттүк бул бийликтегилер жаңырып, бир жаш муун, жаңы муун же мурда кийин бийликке бутагына аралашпаган, коррупцияга аралашпагандар, аттуу даңктуу жегичтер болбой эле жаштар менен угушса же башка болсо өзгөрүп кетет экен деп. Бирок менин мындай бир нерсени байкап калдым да, жеке оюмдур балким. Бирок ушуга көп кишилер кошулуп жүрөт. Бул өзгөрүп жаштар келген күнү деле ошолор үйрөткөн жаштар анан ошолордун балдары келет да. Мындайча айтканда, Кыргызда жакшы макал бар. Желмогуздун кичинеси чоңунан күчтүү дейт. Ошол сыңарындай кичине желмогуздар келет да. Кичине желмогуздар келет. Себеби бизде жаман прецедент калды, ошондой бир эмне болсо дагы улуп жулуп, учурдан пайдаланып, мен бул кызматта канча турам ким билет, ушу жеп жутуп калышым керек деп эле Салтка айланып калды, урулук. Анын үстүнө ошол кызматты сатып алган киши, сатып алган акчасын кайтармайын, ал жерде жабышып, жанагындай жабышып алып соргон сүлүк болот экен. Мына ошондой нерсени көрдүк го, билдик. Эми билбейм мындан ары кандай. Мындан ары бир гана да бир жакшы жол бар. Мына биздин мыйзамдарда референдум деген бар. Бирок мен ушул референдумду таң калганым көп болду. Бул тиги алгачкы биздин эгемендик алгандан тартып, ошо алгачкы ажо, алгачкы бийликтеги турган кезден баштап референдумдар өттү. Бирок ал бийликтин кызыкчылыгына жол ачышка пайдаланчу реформалар. Референдум. Өздөрү үчүн. Референдумдар өздөрү үчүн. Мындайча айтканда, бийликтен эл тарапка референдум сунушталат. Элди ошого үгүттөйт, көндүрөт, мындайча айтканда административдик ресурсту чексиз пайдаланат дагы. Гос жумушту иштегендердин баарын ошол референдумду шайлап беришти. Анан ал тиги жегичтерге аябай сонун жол ачып, коррупцияга ушунча даңгыраган мизилдеген жол салып берчү. Ал эми элдин өзүнүн көксө талабынан чыккан маселелерден, түзүлүп, эл тарабынан сунушталып, бир дагы референдум. Бир да болду эле. Элдин жашоосуна байланышкан референдум боло элек. Боло элек. Ооба. Боло элек. Ал нерсени мына биздин эми бир мүмкүнчүлүк ушунда бар. Маселен, курултай дейбизби? Бул биздин өзүбүздүн каныбыздагы, каада салтыбызда, мындайча айтканда, кыргыз менталитетине төп келген, нечен кылымдык практикадан өткөн нерсе. Өзү элдин алдына бир жылда бир мындайча айтканда отчет берип туруш керек бул бийлик бутактары. Ошол эле сот бийлиги, ошол эле өкмөт, ошол эле парламент, президент. Булар эч кимге жооп бербесе, кандай маселе болот? Таң калыштуу да.
Ular boldu. X деген at menен kete berişet eken. Dagı jön ketpey bir kança jakşı anın bayağı пособия колдоо менен кетет экен. Пайдалары Башка менен. мындай карапайым калктын түшүнө кирбеген суммада бир нерселер менен. Резиденциядагы коттедждер менен кетет экен. Бүттүгү кыскасын айтканда бийликке ким жабышы кет деп жеткен болсо, ошолор чексиз өмүрү баласы бакчасы мындайча айтканда мураста ошо жерде менчиктеп. Ошондой бир жыргалчылыкта өтө турганга негиздеп түзүлүп калган да система. Анан кийин кайдагы калктын кызыкчылыгы бул жерде. Керек болсо мен бир нерсеге таң калам. Азыр эл үмүтүн үзүп бүтүп бардыгына. Болгону сессияны азыр депутаттардын жыйыны сессияны. Мындай эле жөн кызыкчылык катары эле көрүп калышты. Ошо жерде жок дегенде жөн айырынын таразасын түз кармап сүйлөп койгондорун эле ыраазы. Ал келип элге жардам берип, же болбосо анын жолун түзөшүп берип, же казанын аш салып берип аткан жери жок. Эл өзүн өзү эптеп бутка тургузду. Өпчөп кыйналып, баласынын тамагынан экономдоп атып, байкуштар эптеп тамташын түздүп алган. Элдин жашоосу өзүнчө бөлүнүп калган. Өзүнчө эле Анан кийин ошончо дагы ыраазы эле болот болгону. Эй байкуш, баланча депутат айтты ушуну деп эле. Айтып койду, ушинтип сүйлөбөдүбү деп. Анан мен ойлоп коем. Демек алардын укуктары, башкалары жөн өздөрүнүн бир пайдасына көмөчүнө гүл тартып бергенге мыкты жараганы менен булардын кылып аткан кызматы акындардыкынан төмөн болсо төмөн, өйдө эмес. Биз деле айтып атабыз ошо. Ошо биз айтканды дагы алар араң ыйынып, ычкынып, коркуп, үркүп, кожоюндарынан коркуп, аны ошо жерге алып келген кишилердин көлөкөсүнөн коркуп атып араң сүйлөп атышат. Туура айтасыз. Туурабы? Ал эми биз айтып атабыз да. Туура. Мен кээде мынтип коем, мен бак күлүп мына шакирттериме айтам, биздин жылаңач экенибиз, колубузда эчтеке жок экенинин жакшы жери ушул. Биз жогото турган эч нерсебиз жок. А булар ушул менин бизнесим өлөт. Же болбосо ушунча бир ээ болуп алган капиталым урап калбасын. Жеп алганымды бирөө жеп кетпесин. Эптеп жегеними бирөө кустурбасын деп, ошону коргош үчүн парламентке эптеп илешип калалы деп мандат алгандар бар. Деп ойлойм. Бар деп ойлойм. Сөзүңүз каралжы. Мен менен кошо ойлонгондор да бар. Сөзүңүз каралды, бир суроо берейин да, ушул саясат жөнүндө айтып калдыңыз, парламент депутаттар жөнүндө айтып калдыңыз. Буга чейин деген баягы партиялык список менен баргандардын кебетесин көрүп атабыз да, сиз өзүңүз азыр эле айтып бердиңиз. Эми ошондо сиздин оюңуз боюнча бир мандаттуу шайлоону киргизсек кандай дейсиз? Эми биз мына ары кайсысын көрдүк да, бир кезде ошондой бир мандаттуу элек. Мында айтышты жок, мында деген баягы жеке өзүнүн авторитардык маселелерине кирет экен, тиги болот экен, бул болот экен, элди бөлөт экен, жерди бөлөт экен деген шылтоо менен экинчи вариантын көрдүк. Будан мындай төмөн кетсе кеттик, жакшылык көргөн жокпуз. Менимче анын системаларын жакшынакай дыкат, нагыз бир кесипкөйлөр, чыныгы. Мындайча айтканда өзүнүн эртеңин ойлобой, өзүнүн эртеңине туштабай, өзүнүн эртеңки кызыкчылыгына менимче реформалар керек. Мисалы азыр элдин оозунан, элди чынында бул калган бийликтегилерди мен муну айта алам, акындар чалып билбейт элдин турмушун. Биз күндө алардын кайгысында, кубанычында аралашып жүрүп, элет жеринде жүрүп, ырдап, ушул өнөрүбүздүн аркасында элдин турмушу менен жакындан таанышпыз. Алар менен көбүрөөк сүйлөшөбүз. Ыйлагандар менен көбүрөөк сүйлөшөбүз биз. Жыргагандар эмес, ыйлагандардын көбүрөөк угабыз. Алардын айтуусуна караганда, мындан көрө өзүңүз айткандай бир мандаттуулук канчалык жакшы нерсе болмок деп атат. Анын үстүнө экинчиден биз бир окуяны эстеңизчи, 2010-жылы ушундай бийликти эл сүрүп чыкты, өзүнө жакпаган. Анан ошол кезде кыскасын айтканда бизде тартип көзөмөлдөөчү, башкача айтканда жол көзөмөлдөөчү, ГАИ деле жок, милиция деле жок, убактылуу баягы булар көчүгүн батыр элек кез болчу, парламенти деле жок, өкмөтү деле жок, башкасы деле жок. Туруп калбадыкпы? Ошондо деле эл жашап атты да, кайра жакшынакай болуп, бири-бирин сыйлашып, май айы болчу эсимде. Теги
өйдө кой таш форм кылабыз деши, ошол кезде ошол жака чогулуп аткан, анан үчөө кылып каттап коюшту. Ошол жака кетип барасам, баягы эл эс алып жүрөт, жолдун баягы көк чыгып калган эметип аткан. Бир жакшынакай. Анан мен сүйлөшкүм келип бир жерден токтоп айттым. Бир чети бир мындай тынчтык өкүм сүрүшүнтүп калды десем, ой бу элге жардам бербесе дагы мишет этпес. жолтоо болбосунчу. Жолтоо болбосун. Булар деген өздөрүнө кызыкчылыгына иштеп жүргөн арыгандай нерсе менен жолтоо кылбасынса, эл жашайт экен дейт. А чынында эле мына биздин азыр 3төн 1 мигрант. Бизге эч кандай тиешеси жок, дайыны жок, жүрүшөт. Дарексиз. Бала чакасын таштап. Бала чакасын таштаганы бар, башкасы бар. Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эптеп барып ошол бир эмгегинин аркасында натыйжасында бутуна туруп өсүп өнүп кайра Кыргызстанга акча салып багып аткандары бар. Кыргыздык өзүнүн салтын, адебин, абийирин жоготпой, наркын жоготпой жүргөндөр бар. Мен мынакей бир окуяны айтып берейин. Бул Новосибирскийде. Ошол жерде бир үй бүлөнү көргөм. Келинчеги орус улутундагы экен, кыргызча сүйлөйт экен, үйрөткөн. Балдарынын баары кыргыз тилинде сүйлөйт. Салттын баарын үйрөтүп алган, өзүнүн жашоосун жөндөп алган, түзөп алган. Бир чети карап сүйүнөсүң, бирок эми ал баары бир жыргагандан кеткен эмес да. Баарынын мынакей ошол чет жактарда иштеп миллионер болгондор деле бар, бирок кеткен жылын, кеткен себебин сурасаң, булар жыргаган жок, баары. Көчө шыпыргыч болуп барып анан башташкан жумушу. Биринчи шыпыргы кармап, уртепки көрүп, азапты көрүп, баарын үйрөнүп, анан кийин өздөштүрүп отуруп тургандар. Аларга 1000 мертебе тазим. Мисалы азыр биздин мына концерттик айтыштарыбызда Изат Айдаркулованын айтышында Мундузбек Усупбек уулу деген шакиртим айткан. Министрлер кылбаган ишти кылып мигранттар өлкөнү багып жатат. Ошол жерде зал жарылып кетти. Мына ошо чындык сөз айтылган үчүн да канча мигранттардан кат келди. Рахмат ушул жигиттин ошентип айтып атканына. Эмгегибизди алып. Ансыңарындай булардын айрымдары биякта торпоктой болуп, канчалаган замдары менен 2ден машина минип, служебный, бири жип, бири берки седан эметип алып. Мунусун тоого менен, мунусун шарга менен. Мамлекеттин эсебинен май куюп, ремонт кылып, анан дагы өкмөттүк квартира ала калышып айрымдары. Ушинтип аткан торпок министрлерге караганда адам нак кыргыз мигранттарыбыз бар. Булар ошончолук жардам берет. Мен дагы бир окуяга күбө болгом. Мына биздин чоңдор Москвага барып алып, посольствонун гостиницасына жатышат, мейманканасына. Же болбосо жакта кыргыз балдар эптеп уюштуруп иштеген мейманканалар бар. Ошол жерлерге барып талтактап кадимкидей конок болушат. Ош ичкен, жеген, тамак ашын ошолор кылат. Көрөм деген жерине ошолор алып барат. Анан дагы кетерден жөн кетпеңиз деп бир байкуштар Белекпечке берет. Башкача айтканда сарпай кийгизсе ошону уялбай кийип, ичип, жеп, көтөрүп кетишет экен. Мен ошого таң калдым. Мына эми ушуга жетип калдык да. Бул кандай деген көрүнүш айлана. Мына ушундай болуп атканда биздин милдетибиз эми айткан. Мына сурап атат, сиз ушунча катуу кетип калыптырсыз, эми коркпойсузбу, үркпөйсүзбү деп. Колдорунан келгенин кылабыз. Эгер менин сөзүмдө жалган бар болсо, жок, сүттөн акпыз десе, менин алдыма эгер мен мынакей ушундай иштерди кылганмын деп мына жогорку бийликтин өкүлдөрү, бирок таптаза киши эгер менин алдыма мени айыптап, анан чын эле ошол сүттөй таза болсо, жүрөгү элге таза болсо, мен ошол жерден сүйүнгөндөн жарылып өзүм эле өлүп калам. Сүйүнгөндөн. Ой, ушундай бар бел бизде деп. Андай жок. Аны далилдешет. Анан таң калам. Биякта ушинтип эле мен элдин кызыкчылыгын ойлоп атпаймынбы, минтип атпаймынбы деп азыр бүттүк эле баатыр. Айрым түрмөдө жатып калып эле мындай мен баатырмын, мен эркиндикте болсом эле баарын кыйратат элем да дегендер да бар.
Эркиндиктен көргөнбүз аларды. Эмне кылгандарын. Аларга да ишенбейм мен толук. Бардыр арасында баягы бейгүнөө, мүмкүн бир кылган иши бар, андайларда. Аларга акыйкаттык тилейм. Алар ошо бир азаттыкты көрсүн, акыйкаттык келсин, сот адилеттигине ээ болсун деген ак тилегимди айтып кетейин. Бирок көпчүлүгү жөн эле. Ошол мындайча айтканда кайсы бир бийликке кезек келип калгандагы өч алуунун аркасында камалган, же болбосо деле ошо ичишип, жешип, табакташ жүргөн. Анан баатыр кылып атышпайбы? Андай эмес. Билебиз алар кандай кылып кайсы бийликке иштеп беришкендер. Анан бул жерде көп мындайча айтканда элге зыянын, залакасын тийгизишпесин. Айрым учурда билмексен болуп туруп калкты козуткан нерсени эки бөйүз тең жасап коюп атат. Сүйлөп коюп атышат. Ошондой нерселердин аркасында баягы дагы да болсо жөнөкөй байоо элди мындай бир козутам, анан алдайм деп ойлошпосун. Азыр кыргыз эли көп нерсеге көзү канып жетти. Биз эч качан кыргыз калкы бөлүнбөйт. Муну бөлгөндөр да ушу саясатчылар болчу. Бир облусту экиге бөлгөн, бир районду төрткө бөлгөн, бир айылды бириктирбей, эки айылды эриктирбегендер муну ушу саясатчылар болчу. Саясат аркылуу өзүнүн уурдагандарын коргоп калам дегендер болчу. Мына ошолор дайыма ошондой кезде элге таянчу. Анан дагы таң калганым күлкүнү келтирип, дайыма бизден ушу кетип аткан бийликтер курултайга так кетерине жакын жабышпашы. Элди курултай өткөрүшү элечи. Ага чейин элди билбейт, эл десте анан да курултай керек болуп калат. Ага чейин ал эскичилдик болуп саналат. Болбойт, тигинтпейт, мынтпейт. Мен бир мисалды ушу дайыма айтам. Кыргыздын өзүнүн канында кечеле алыс эмес эле нерсени айтайын. Мына алыс эмес эле тарыхыбызда биздин эң мыкты бийлер болгон, таткалар, ошолор өздөрүнүн шайлоо бир эрежелери бар болчу. Иш билгилигине, жөндөмүнө, акылына, уруусуна, баягы бир өзүнүн бир кандайдыр жүрөгүнүн бир тазалыгына, эрдигине, батырдыгына карап иш бөлүшчү. Бай киши, байлыкты билген киши ошо байлыгы менен болот. Мисалы бир нерсени айтайын, Нурдөөлөт болуш. Көл. Ошол кадимки Садыр акени колунда эчтеке жок. Башкача айтканда ошол кезде аны тентеген текестик деп айтыш. Садыр акен. Ошол текестик Садырды жалгыз үйлүү, жалгыз аттуу манап мындайча айтканда. Жөн эле бир каралаш эмесинен бөлүк. Ошону өзүнүн орду ныра көрүп, мына ушул башкарат. Ушул элди башкара турган Садыр айланайын. Калганын арды деп. Ошол мезгилде малы келип суу ичкенде суу акпай калган байлар болгон. Ой, мунун байлыгы көп турбайбы деп аны коюп кеткен эмес айланып. Же болбосо дабир нерсесине карап койгон жок. Же мунун жылтырап ушу үстү башы кооз экен деген жери жок. Же болбосо бул ушундай чириген бай экен деген жок. Жөндөмүнө, анан жүрөгүнө караш, акылына. Мына ушул нерсе да. Эң башкысы жан дүйнөсү, ниети таза болбосо, ал жакшылыкка алып барбайт. Ошон үчүн биз жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө карап, эми айла жок, бул бир татаал механизм экен. İçin göre bile albayt ekенбиз. Сөздөр баарыныкы кооз, сулуу, минген машинеси жакшы. Анан кийин биздин калк эми мындай чечим кылбаса да, дайым элди аралап калып угасын. Ал өтпөйт анын акчасы. Ой, бул эми президент болгонго жарайт го, бирок андай дүйнө буда жок да. Мына ушинтип ченеп калган баардыгын бул бир кандайдыр бир финансылык капиталга байлап кыргыз мынтип ойлонуп калат деген ата бабасын түшүнө кирбесе керек. Азыр ушинтип калган да. Себебini көндүрүп коюшкан да. Көндүрүп койгон. Бул партияны каяктан түзө алмак эле бул акыбал менен жетигиндей мындай. Башкача айтканда мен ушунчалык мындай бир имиштерге анча-мынча кулак түрүп калганыма караганда партиялык тизменин баягы алдыңкы сабына кошуш үчүн эң тазамын мен биз деген акчага карап иш кылбаган партиябыз дегендер дагы бир 30 миң, 40 миң доллар мүчөлүк акы төлөтүп киргизгендерин уктук. Эң бери жагы, ар жагын айтпайлы.
$250,000, $500,000 деп эми тапкан. ал деген эми ал турган турулуу нерсе го, миллиондогондор да. Эми ошентип отурсак, анан ойлосоңуз, эми баардыгы акчага карап чечилип аткан болсо, демек ошол акча дегенде сыйынып, ошон үчүн кайрылуумда сап жүрбөйбү? Акчаны көрсө жыгылып, атасындай сыйынып, ак үйүң дагы бир байкуш дегендей. Биздин мындайча айтканда, бир убакыттарда Россияны мисал кылчу элек, башканы эметчи элек ушу олигархтарга көз каранды болот экен бийликте. Мына ушу тапта ошол нерсеге өзүбүз келдик. Бизди билбейм, эми жакында таза өзү көрүнбөй эле көмүскө жатып алып, бир башкарган мафиянын колуна түшүп калышыбыз деле мүмкүн болуп турабы? Анан кийин биздин эми мына бул ата журтубуз, мекенибиз, элибиз муун, башкача айтканда күрөөгө коюлуп калды. Туурабы? Карыз алып атабыз. Биз карыз сурабаган өлкөдө эле калбай калдык окшойт. Ошон үчүн ойлоп атам да, бул нерсе бул элдин акысы да. Жер элдики, мамлекет. Кыргызстанга деп алып атат да. Муну дагы мынакей бир мен кошулбаган нерсе. Адам укугу деп мына батыштан агып келген нерселердин бир коркунучтуусу. Бул жеке адам баарына эйлик кылат деген жаңылыш нерсени кыргыздарга киргиздик да. Бул бизде болбогон нерсе. Эч кандай, мисалы мамлекеттин өзүнүн менчиги болуш керек. Жер мамлекетке караш керек. Башка нерселер, баалуулуктар бар. Бүттү бул мамлекет. Бул меники же сиздики же бирөөнүкү болуш керек. Мына ошол нерсени киргизип алгандан тартып, менчик деген бала болду дагы, мен менчикте болгон жеримди эмне кылсам өзүм эле. Аны кимге сатам? Же кандай кылам? Мына бул жакшы нерсе эмес. Бул саясат бизге таңууланып киргизилген. Анан Кечирип коюңуз азыр. Эмеге сизге деген аябай түз эфирде жазып атышат, ошолорду мен сизге окуп берип коеюн. Арасында мүмкүн суроолор бардыр. Садырбек Турбек уулу мына сөз, мына акындын ой толгоосу деп ушул ойлорду айтышыбыз керек, устатка ийгилик каалайбыз дейт. Нукура карапайым элдин кайгыруусун таамай жана так айтып жатат деп жазып атат. Мындай кылгандар толтура экен. Туура айтасыз, баары жеп жутар биздин чоңдор деп атат. Эмирбек ага президентке сизди шайлайлы, эл колдойт дейт. Буюрса Кудайым кааласа деп туралы. Ырыс Жунсалиева эжекебиз. Азаматсыз Элмирбек, акын силердин ырыңарды уктум, эң чындыкты ырдапсыз. Эми мындан да чындык жокко дейм. Ушул сиздин ырыңызды эшектер угуп, акылдарына келишсе болмок. Чынара Досалиева, законду өздөрүнө ылайыктап жазып алышат дейт. Талыбек Курманбеков байкебиз болсо, эң туура айтып жатат деп колдоптур сизди. Анан кийин деген ушул жерде дагы саясатчы акын Элмирбек Иманалиев бар болуңуз дейт. Назарбаев төкмө акындар жамандаган аким губернаторлорду сразу жумуштан алчу экен дейт. Эң туура деп колдошуптур. Анан арасында мен Жамиля Насирова деген эжем бар. Ошол эжемдин сизге жазганын мен ушул окуп берейин деп, мен азыр таппай калдым. Мен окуп берейин десем таба албай атат го. Аябай жакшы жазыптыр. Эме дейт, мындай сиз сүйлөп атканда көзүмдүн кыры менен окуп калдым. Тиги эме дейт. Сиздин ырыңызды укканда аябай ыйлаптыр. Ушундай ыйлап алдым дейт. 120 депутаттын биринин да акылы, ой пикири сиздикиндей эмес. Сизди айтыштан гана көрүп калчубуз, бирок бүгүн сиздин сөзүңүздү угуп эң жогорудагы баа бердим. Сиздей адам болгондо жогорку жакта давно эле жашообуз оңолуп өнүгүп алмак экенбиз. Бар болуңуз. Дайыма акыйкатчылыкты сүйлөп, ишиңизге ийгилик каалап кетем, Элмирбек байке дейт. Анан ушул Жамиля Насирова эжемдин жакшынакай немелери бар болчу. Сонун сөзү бар болчу, ошону таппай калдым. Мейли кийинкисин да эметип беретирмин. Азыр эми деген ушул чоңдорго кайрылуу өзүмө көрсөтүп алайын. Урматтуу достор, мен азыр түз эфирдемин. Алып акын азыркынын токтогулу деп мен айтам. Менден башкалар дагы азыркынын токтогулу деп Элмирбек Иманалиев байкебизди аябай сыйлап, урматтап, кадырлап жүрөт. Ушул азыркынын токтогулу Элмирбек Иманалиев менен интервью алып атам азыр. Айтайын дегеним, эгерде сиз көрө элек болсоңуз, мен буга чейинки постторумда бөлүшкөнмүн. Ошол Элмирбек Иманалиевдин чоңдорго болгон кайрылуусун
бөлүшкөнмүн. Ошону бир сыйра көрүңүз, башкалар ыйлап атабыз деп атат. Азыр болсо ырга кезек берели. Кандай дейсиз? Мейлем, көңүлдү ачып берүүгө катары. Ооба да. Сизди ырдатпасам кетпейм деп айтпадымбы? Мен ушу жакшы көргөн ырда Акинге деген ыр бар. Бу Текебай Мураталиев деген аксакалдыкы болгон ыр. Кийин тексттерин өзгөртүп, ырдашып, ушу оригиналын элден издеп, сурап жүрүп, ал киши менен чогуу иштешкендерден үйрөнүп атып, Мааниси махабат жөнүндөгү махабат. бул баягы эмнеге айтам, ушул кишинин баягы сөз болуп, ажары ачылып, өз баасын албай бир көмүскөдө ал ким экен Текебай деген, Текебай Мураталиев деген болуп турбу деп калып атат да. Мен өзүм жакшы көрөм ушундай бир убагында билинбей көмүскөдө бир айрым себептерден көмүскөдө калып кеткен алып таланттарды кичине да болсо ошону бир кичине элге тааныштырсамбы деген. Ошолордун бирине кирет да. Sulu beş köküla kıyalımda caratıvi Ötsöken oyu dedim ömürüm Oldu özüm özüm canaşım Kırgıyda yana kingınca ben Ağlaylasın senin içim serin Aramzanın belinden bana şulap çaylayıp bizdin elay Azaptan o salıp kıynamay Oldu ardağıma kinti Gözüm Ayanda kızıl atanın sen motto boy Aygıyarıda butu topto boydan Kırgızdan ayı sulu göp gördüm Bir o kılığı sağan Yok şoboy, o yok şoboyday O yok şoboy değil O yok şoboy Nanda kara gevremin sen mutlu boy Ay kaptalga da butu topto boy değil Halkından ayı sulu kızlar Bir o kanteyn sağanay Yok şoboy, o yok şoboy tay O yok şoboy değil Yok şoboy Halkından
sulu köp körgüm Akintay kareg sagan okşoboy ay okşoboy oy okşoboyday oy okşoboy kırgızdan ay sulu kızlar köp bir akıllı sagan okşoboy ay kıyadı sagan okşoboy oy okşoboyday oy okşoboy okşoboy. Окмуш. Эми сиз менен сүйлөшүп отурган кулакка дагы, жүрөккө дагы, мээге дагы, өзүнө дагы жакшы экен да. Мен билбейм иши болсо. Ушул Айтыш фильм деген силердин имаратыңарды аттагандан бери балдар менен сүйлөшүп, сиз менен сүйлөшүп отурам. Мен бүгүн мындай кандай десем, жүрөгүм жыргап атат деп айтканым туура болот го дейм. Ошондой эле болсун. Эми бул балдарым бүгүн жартылай иштери менен анан дагы толук эмес күн болуп атат. Абдан жакшы балдарым бар. Булар менен ушу аралаш, мындайча айтканда биз өмүрүбүз бирге. Ошондой нерсеге үйрөтүп атамбы, өздөрү үйрөнүп атабы. Жалпысынан эми баары бизге мына калктын, элдин тарбиясы көп. Кудайдын өзүнүн буйругу экен. Буйруса алды көрүнүп, менден ашса ашып, кем калбай калды. Булардын да сөздөрү бар, дей турган, айта турган. Учурлары менен көрөбүз. Сентябрдын 18-inde bir şagirdimden konserti olup jеке. Мына биз ушундай нерсе кылып келатабыз. Акматбек Султановулу мына Кытайдан келип, ушу биздин катарыбызга кошулуп, шакиртим бул концертин берген. Андан Изат Айдаркулова концертин берди. Азыр төрөп үйдө отурат, уулду болуп. Адан кийин Болот Назаров ал Болоттукун атайын Ошко койгонбуз. Ушул ал жакта да сагынган айтыш көрөрмандар бар. Акындардын көрөрмандары бар. Ошолордун бир көксөсүн, үмүтүн актайбызбы деп. Анан мына эми кезек ошол Мундузбек Усупбек уулунукунда турат. Кимда ким Кудай буйруса бир эсине түйсө сентябрдын 18-inde филармониянын чоң залында болот. Ал жерде көп жакшы программада, чоң программада концертибизди беребиз. Концерттерди өзүм алып барып жүрөм. Алып баруучу өзүм болом. Анан кийин ушу соңунда батаамды берип, башкача айтканда ушу катарыбызда өзүмдүн шакирттерим болуп, көз алдымда чоңоюшту көрүп, ушу бизге бармактайын да келип. Мына Элмирбек болсо, бул аты да, фамилиясы дагы мен менен бирдей. Элмирбек Иманалиев кичинекей. Ооба. Бул мына ушул өзү отурган үстөлгө буту жерге тийчимес жаңы келгенде отургузуп койсоң. Ошондой кичинекейинде келген. Жанагы азыр өзүнчө Айтыштын жылдызы болуп Элеман Келдибеков деп комузу жок, барпынын стили менен ырдап. Анан ал Элеман болсо ада мектепте окуган кезинен келген. Мына Мундузбек деген шакиртин дагы экинчи Мундузбек. Бу дагы мектепте окуган кичинекей кезинен келген балдар. Көпчүлүгү. Элмирбек Болот жашынан келди. Элмирбек Иманалиев жана двоечникте ырдаганын эле эсимде бар мен. Ошондон сүйүп калгам бул баланы. Окмуш эми сиздин шакирттериңиз Учубуз эмес. ооба. Буларга айтканым ошол биринчи адам болгула. Ошол адамдыкка үйрөнүп отуруп эле өзүңчө эле акын болуп кетесиңер, анан өзүңөр да болбой каласыңар. Элмирбек акындар каникулга чыгабы? Акындар биз чыкканы булардын окугандары каникулда жүрөт да азыр. Окуу жайларда окушат, консерваторияда окугандары бар көбүнчө искусство жаатында. Анан биз өзүбүздүн болсо бизде каникул, эс алуу, дем алыш деген сыяктуу нерселерди бөлүп алган эмеспиз. Майрамда деле чогулабыз, иштей беребиз.
эрте мененки саат 7-ден кечки 10га чейин иш бизде. Рахаттануу менен жакшынакай. Сизге бир суроо. Бул менин жеке суроом. Капа болсоңуз, жооп бербей деле койсоңуз боло берет. Жанагы тойлордо акындар биринчи ачат эмеспи тойду? Ошол тойлорго чакырат да сиздерди. Ошондо канча тыйынга барасыздар? Мына бул жакшы маселени айтып атасыз. Бизди ушул башканы билбейм, мени көбүнчө тааныштарым тойуна барам. Кандайча жакындардын, туугандардын же тааныштардын дээрлиги эле ушундай экен. Бир мындай өзүм мурда кийин көрбөгөн жерге барып калган мындай саналуу эле учурлар болду. Анан андай жерде эми билесиз да, баягы көңүлдөрү менен өздөрү ыраазы кылып жөнөткөн нерсеге ыраазыбыз. Пайгамбар баарына ыраазы дегендей. Анан мен ушул эле үлгүнү айтам буларга. Анан кээде болуп калат. Бул айрыкча негедир кийинки жаш буунга тескерисинче көбүрөөк заказ түшөт дегендей. Анан сурап калышат ушу эмне дейбиз, кандай десек, аркы эми сураса, сага канча бериш керек десе, ошондо көңүлүңдөгү нерсени айтып кое берем аны. Кандай биздин болгон толгон ушу ырысыбызды элге чачкан экен. Ошол нерседен күн көрүп аткандан кийин ошол нерселерге баягы бир күн көрүп деген ошол тирилигибиз. Ошондой нерсени айтабыз. Анан дагы бир жакшы көрүнүштү айта кетейин. Мисалы, биз эч нерсе албай, кайра жөн ырдап берип жардамыбызды ушу болсун деп, көңүлүн көтөрүп, ошондой бир ушул көкүрөгүндө, башкача айтканда колубуздан келген ырыбызды ырдап, күүбүздү чертип, айтарыбызды айтып келген жерлерибиз бар. Эч нерсе айтып атамга албай дебейли. Социалдык шарты аркылуу азыр элдин. Кээ бирөө сен ушунча эле арзан турабы кызматың деши мүмкүн, андайлар деле четинен чыгат. Анан ойлоп коем, бирок кээде мындай принципти айтам мен балдарга, акындарга. Жанагы өздөрүн баалап, жылдыз сезген бир топ бир эстрада жылдыздар бар. Аябай мындай араң учурашкан, элменен. Ошолордон силердин ставкаңар кем болбош керек дейм, эмнеге? Силер улуу өнөрдү алып жүрсөңөр. Фонограммага дискти сала коюп ырдап атпасаңар. Силер түйшөлүп, бойлоп, таап, деп, ошонун баардыгы ушундай болуп аткандан кийин ошол кымбат, ошол кызмат кымбатпы же бир жаздырып койгон ырым 5 жыл дискте фонограмма менен сайып коюп, калп эле такса кирозонго уратып койгондуку кыйынбы? Таразасы болуш керек да. Туура. Мына ошол нерсени кээде ушундай принциптерди да айтам. Ачык айтам. Ошолордон ылдый болбогу. Бирөө болбосо бирөө жарым той берген кишилер ошону баягы азыркы убакта айтып атпайм, баардык нерсе капиталга негизделип, сенин ичиң эмес сыртыңа карап баа берип калган учурларда, бул акындар арзан эле турбайбы деп деле ойлоп калгандар бар да. Ал өнөрдүн эмне экенин билбей туруп. Буларга караганда тигилер кымбат болуп турбайбы. Бираз мен эми кичине саал алардын дарегине жагымсыз сөз айтып аткандыр. Бирок эми болгон чындык да. Туура айтасыз. Өмүр бою 3-4 ырды ошону ырдап, анан кийин айрым бир кызык көрүнүштөр да бар. Бул мынагул привилегия, сыйургаал деп коелучу. Ошодон кур эмес дегеле көптөр. Мындайча айтканда, жанагы жогоруда экөөбүз көпкө чейин сөз кылган чиновниктердин каерде болсо ошол жерде ырдап беришип, анан кийин наам сыйлыктарга чейин жеткендер мамлекеттик. Көп табабыз. Мен баламдай үйдө жашайм. Келип журналисттер тартып кеткиле. Машинем мындай, дарбазам мындайдан жасалган. 2 кабат ставкам меники деген аябай кымбат. Мен мынчага барам бир жерге ырдаганга. Бир ай мурун чалгыла. Бир ай мурун же 1 жыл мурун айткыла
деп аткандарды угуп көрүп жүрөбүз, массалык маалымат каражаттарынан аралаш деле жүрөбүз. Сүзүшө калып деле кетип атабыз кээ бир жерлерде. Мына ошондой нерселерди дегеле биздин соңку бийликтин дагы бир эрдиги ушундайларды аябай катуу сыйлашат да. Ой, айрыкча аябай катуу сыйлашат, ошо баягы сулуулугуна, сыртына карап ого бетер. Анан ойлонушса ошолор, ушул кезде эле манасчылар кандай күн көрүп атат экен. Манас эле дейбиз. Биздин манасыбыз бар деп биз билсек билбесек деле сүйлөп коебуз. Мен деген аябай санжырамды катуу билген кишимен 9 атама чейин айтам, 11 атама чейин айтам. Ырларды жазып ийем дегендер бар экен. Автор болушкандар бар экен. Булардын мен автор деп койсоңор деле болот дешип атышат. Башка авторго таандык эл билген ырлар. Мына ошол өңдөнгөндөр ойлонсо да мен канча чоң сөздөрдү сүйлөп атам, бирок ошондой чоң өнөрлөрдү түшүнөмбү, баалаймбы деп ушул жагында ойлоп коюшса. Себеби мен көрүп жүрөм. Мына ушул эгемендик алдык биз манас деп эле даңгыратып манастын сыртын айтабыз, сыртын түшүнөбүз. Манас деп эмнелерге гана ат койгон жокпуз. Анан кийин бирок бир сыйрагын окуп көрдүм беле, ал эмне же угуп көрдүм беле манас. Манасчы деген кандай болот, анын көргөн түшү кандай, күндөлүк аткарган иши кандай, эмне же эмне кийип жашап атат, кандай күндө жүрөт деп сурап койгондор жок болуппу? Бир жыл эсибизде жанагы Шайырбек Абдрахмановдун Добуш деген программасында биздин түздөн түз Маданият министрлигинин жетекчилерине барып интервью алып, Шабай Азизов деген манасчыны билесиз десе билебиз дейт. Акыбалын сурап коюп атасыздар десе ооба сурап атабыз дейт. А Шабай Азиз өлгөн 5 жыл. Саякбайды көрдүң беле десе деле бүгүн көчөдөн көрдүм деген маданият башчысында тургандар азыр да бар. Эми мен күйүттүү нерсе ушундан билиңиз. Биздин маданият министрлигине өзү негизи өгөй карашат. Бюджеттин эң артканын берет. Ооба. Аны министрликте бир жылы жанагы министрликтерди, кызматтарды бир революциянын шарданы менен басып алмай башталбады. Ооба. Ошондо маданият министрлигин эч ким баса албай калып калыптыр да министрлик. Ага эч ким кызыкпайт экен. Майлуу сутуу жерлердин баарын басып алып, телевидениелерге чейин басып, айрым менчик телеканалдарды баягы спортсмен балдар менен барып, жөн эле баягы мурунку кожоюндан тартып алып, уруп согуп эле. Мындай мезгилдер болду. Ооба. Албетте, бизде мына төңкөрүш дедик, революция дедик. Кой муну төңкөрүш деп айтсаңар, төбөңөрдөн урсун, муну революция дешибиз керек, инкылап дешибиз керек дегендер болду. Жок, инкылап меселе көңтөрүш, төңкөрүш болуп кетти дегендер болду. Муну да саясатчылар бажылдап атышты. Мен үчүн рас эл көксөзүндөгү революциясынын инкылабын жасап берди. Канын төгүп жасап берди. Канын төгүп. Бирок ал ким үчүн жасашканын билбей калышты. Кимдер үчүн жасаган. Мына ошондойнан жанагындай басып алууларын, башкаларын болбой койбойт экен. Жананча топтун ичинде арамы да, адалы да аралаш жүрөт экен. Анан ошондой баскынчылары басып, ушинтип алып кызматтарды. Ошол кездерден тартып ошо маданият министрлигине айтып атпаймынбы, басылбай калып калыптыр, аны да эптеп басышкан да топ. Анан ошентип барды, бирок ушул күнгө чейин өгөй санаганы бир. Экинчиден бир маселе бар. Ушуну айта кетейин маданият кызматкерлери. Мен ушу маданият жагында жүргөндөн кийин эл артисти катары, эмеде бизди жоюп салса деле айырма жок болуп кала турган болуп калды маданият министрлиги. Себеп дегенде же мамилени кылгандай кылып, анан ошол жерге ошондой кадрларды алып келип, анан жакшылап иштай кылбайбы? Антпесе жөн гана түздөн түз башкача чара көрсө болот. Жерлерде клубтар, китепканалар бар да. Аты бар, өзү жок. Ооба.
китепканачы да бар, бухгалтері бар, кароолчусу бар. Кээ бир жерлер бийик тоолуу аймактар деп алып, жогорку айлыктарды алышкандар да бар экен. ооба Карап көрсөң, ал клубтарда кышкысын мал кыштатат. Же бир кулпуну салып койгон, эч ким эч нерсе. Ал жерде маданияттуу турат. Мына кызым, ушуларга менимче кыскартуунун зарылдыгы бар болуш керек экен. Ошентип туруп ал көрө бюджетти мынчалык аз бөлгөндөн кийин анда ошондой ашык баш нерселерди кыскартпайбы да, мындай майнактуу жагына жумшатса жакшы болот. чаканыраак кылып Эми айткан ооз жаман, ооба айткан ооз жаман сезилиши мүмкүн. Бирок айрым маданияттын мысын билбеген бечаралар да жүрөт да, мындай жөн эле сокур жегдей. Жетекчи болушкан, жетектейт, бирдеке кылат, бир бөлүм башчы жана башка. Андайдын кереги жок. Ал көрө эгер болсо болсун, болгондой маданият министрлиги башка бир мына үлгү болчу мамлекеттер бар. Ошолордогудай мамиле болсун. А болбосо анда жөн президенттин алдындагы жанагы комиссия коюш керек да, түздөн түз өз көзөмөлдөсүн. ооба Карасын. Ошолордун көйгөйү менен түздөн түз эсептешсин, кимиси кандай акыбалда. Барынан кызыгы мына бизде өзүнүн жашай турган үйү жок, жатаканада жашап жүрүп өлүп кеткен эл артисттер бар. ооба бар Не деген шор бул, эмне деген шор, эмне деген кор. туура айтасыз Кантип уялбай, бул жерден кошуна эле Казакстан, Өзбекстандан келип туруп, ой бул силердин эл артисти турбайбы я? Анан көргөн күнү ушул десе эмне деп жооп беребиз дегенге чейин ойлонуш керек да. ооба А булар болсо тайтактатып бирөөнү $1000, $2000 чейин төлөп ырдаткан ырчыларына ыраазы болбой, башка жактан алып башка келип атат нерсени дагы мындай же башка жактан алып келип алышып жанагы бир концерт койдуруп калат, демек ага кыргыз муктаж болуп аткан. Ошончо бир канчалаган акчаларды төлөп. Анан ошолордун турмушун карап койбойбу, түздөн түз көрүш керек да. туура айтасыз Мына бул чоң көйгөй болуп жатат. Элмирбек байке, сизге чоң рахмат. Азыр түз эфирди көрбөй, менин тынчымды алгандар дагы аябай улам чалып атышат. Андыктан мен ушул түз эфирди бузганга аргасыз болом. Сизди ушу муюп эле отуруп ого бериш керек. Мен сиз менен өзүмдү мындай кандай десем, бир кесиптин ээси катары сезип атам. Анткени илгери деген кыргызда журналист деген болгон эмес да. Журналисттин милдетин бул ушул сизге окшогон төкмө акындар аткарган деп эсептейм. Себеби дегенде элдин арасында жүрөт дагы, элдин арасындагы элдин көйгөйүн бийликте отурган, такта отургандарга жеткизип, ачык айтып, ошол акындар ошол сөзү менен Бир журналисттен угуп атам ушу сөздү. Мына журналист деген болгон эмес, журналисттердин ролун акындар ойногон деп журналист айтып атканын мен сизден угуп. бул деген жакшы нерсеби сиз үчүн? Мен үчүн жакшы нерсе десем болот. Себеп дегенде акындарды ошо жарчылар катары себеп эмнеге айтып атам? Мен ушинтип айтып калам да өзүм да. Журналисттик кызды акындар журналисттин милдетинде аткарып, элди маалымат менен камсыздап, бир жерден көргөнүн экинчи жерге жана да тажрыйба алмашууларды айтып, анан баягы заман жарчысы болгон. Бул милдетти дагы алган. Ошону айтам, тиги буга чейин ошол бийликте отургандар жакшы жашоо менен, жанагындай жакшы тамак менен, көлдөлөң төчөктөрдө ичиктерди жамынып алып эле отура беришкен да, анан алар эл кыдырган эмес, элдин көйгөйүнөн кабары жок болгон. Ошол маалда сизде акындар эл менен жүрүп, керек болсо элден дагы кедей жашашчу ошол кезде акындар. Анан ошолор деген элдин арасында жүрүп, элдин көйгөйүн бийликке жеткирип, такта отургандарга жеткирчү. Анан ошон үчүн мен экөөбүздүн кесибибизди мындай тууган кесип деп айтам, эгиз кесип деп айтам. Анан кийин деген ошон үчүн мүмкүн өзүмдү бүгүн ушундай жүрөгүм сүйүп, жүрөгүм өзүн жакшы сезип аткандагы нерсени сезип атам да мен ошол жерде. Сизге чоң рахмат. Жана мен башында айтып кеткендей эле, Элмирбек Иманалиев алыстан атынук жанында келсең бир киши деп, бул кишини менен мен далай интервью алсамбы жок, жөн эле таанышып кетсемби деп мен аябай издеп жүргөм. Анан издегенде дагы ал менин издөөлөрүм жана жыйынтыксыз болуп чыгып аткан. Себеби дегенде сиз ушул жерде Бишкекте мен жанымда жашасаңыз деле баары бир кол жеткис адам экенсиз.
Анан акыркы балым жетти. Сизге чоң рахмат. Сіздерге де рахмат, шығармашылық ийгилик болсын. Ар качан ушундай эркин журналистмин деп тааныштырдыңыз өзүңүздү биринчи. Ошол эркин деген нерсеге дагы бир мен кошумча кошуп коеюн, элдик журналист болуңуз. Айтканыңыз келсин рахмат. Көз карандысыз журналист катары мен өзүмдү көрсөтүп жүрөм. Анан эркин элдик журналистика деген болуш керек Кыргызстанда, себеби дегенде жеке компаниялардын, жеке массалык маалымат каражаттардын өзүнүн кожоюндары бар экен, сиз айткан депутат байлар. Анан алар деген өзүнүн кол астында иштеген журналисттерге тигини тарт, буну тартпа, буну эфирге чыгарба, буну кереги жок деп өзүнө жараша өзүнүн душмандарына болгон мамилесин көрсөтүп, тескеп айтып деп турат экен. Ошон үчүн мен деген эч кимге баш ийбей, көз карандысыз журналистикага кадам таштадым. Мен дайым эле кайталап келем, ааламда жалгызмынбы же мен башка дагы барбы бирок билбейм, бирок Кыргызстанда мен азырынча жалгызмын деп эсептейм. Андыктан чоң рахмат. Биз менен дайым жакшы, жакын, тыгыз алакада болуңуз. Бизге сиздердей көз карандысыз эркин журналисттер ар качан керек. Өзүңүз айткандай эгизбиз биз. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат балдар, силерге дагы чоң рахмат. Элмирбек байке, сизге бекем ден соолук каалайм. Кадамыңыз арыштай берсин, чыгармачылыгыңыз ташкындап аша берсин. Кыргыздын кайсы жерде кыргыз жашабасын, ошол кыргызга сиздин үнүңүз ар дайым жетип турсун. Анан кечегидей ырлардан дагы көбүрөөк чыгарып туруңуз. Анан сиздин ушул бала чакаңыз өркүндө өсүп, көбөйүп, анан кийин деген ошол ар биринин концертине чакырыңыздар. Мен барып, өзүмдүн салымымды кошуп, элге көрсөтүп, элге жеткиргенге мен аракет кылам. Урматтуу достор, мына түз эфир аяктады. Мени менен аягына чейин болгонуңуздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Элмирбек Иманалиевге окшогон жакшынакай Кыргыздын сыймыктанган залкар адамдарынан интервью алганга мындан ары дагы даярмын. Буюрса, Кудайым кааласа, кийинки эфирден көрүшөбүз. Жакшы тургула. Алло.